Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге туғандар западный тарапта жайгашкан Кермето айылынан сатыла турган жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Жакшы жери мына базарларга, торговый центр Мегаполиске и западныйга жакын экен. Сонун жерде да кыскасы кызыл китеби бар. Турак жай, кадимгидей үй салып ишти кыла бересиздер. Западный круговойдон мына Горгай тарапка Адизлай менен жүрүп келип атканда бул жер Мегаполис. Анын тушунда жаңа ачылган базар. Могул жер болсо светофор. Светофордон эле солго буруласыздар. Мына Кермето айылы болуп калат бул жакча. Түз жүрүп барганыңыздарда Коммунист айылынын аягында Кермето айылынын башталышында сатылуучу жер участогубуз турат. Бир аз эле киресиздер. Бара бериңиздер эми, маалымат берейин сиздерге кенен. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган жерге дагы келип калдым. Бул ошондо Коммунист айылынын аяк тарабы, Керметонун башталышы болуп калат экен. Эки айылдын ортосу экен туғандар. Сонун жерде түп-түз асфальт жол менен эле жүрүп келе бересиздер. Мына бул жакта сырты фасады сары болгон ушул үйдү көрө аласыздар. Ушул үйдүн тушунда эле мына сатылуучу жер участогубуз жайгашкан туғандар. Түшүнүп атасыздар, бул жака дальше кетсеңиздер, ал жерде 225 квартал бар. Машина кетип го. Ошол жерден оңго 225 кварталга бурулуп кетсе болот. Андан ары дальше кетсеңиздер, Кермето айылы. Өзүнүн мектеби, маршруткасы, мечети бардыгы бар да кыскасычы. Жолдору асфальт. Таза суу бар, свет бар, прожекторлор коюлган. Сонун жер туғандар. Под бизнес дагы катары колдонсоңуздар болот. Айтайын дегеним, алып туруп самомойка ачып койсоңуздар болот. Частный садик, чайхана, кафе, продуктовый магазин ачып койсоңуздар болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Кааласаңыздар үй салып деле жашай берсеңиздер болот. Граница мына кошунанын үйүнөн башталат и келип мына кошунанын заборуна келип такалат. 6 соток да. 20га 30. Анан тугандар, дагы бир информация бере кетейин сиздерге. Өзү граница мына ушул заборго чейин экен. Мына кошунадагы границага салган заборду. Нары жагында көрүп атасыздар, бир 4 метрдей жери бар асфальт көчөгө чейинчи. Асфальтка чейин. Айтайын дегеним, асфальтка чейин 4 метр жер болот атпайбы? Ал жака сиздер парковочный место, кааласаңыздар бак кылып койсоңуздар болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Мына кошунаңыздардын заборун көрүп атасыздарбы? Ушул границага салынган. Мына жагында машина жөн эле турат. Бак кылып койгон жандарын көчөп келипчи. Кыскасы жакшы да. Мына 6 соток. Эки тарабында кошуналары бар. Нары жагы үлүш жер. Ал жагы мындай бирсе тынч болот. Эки тарабы тосулган. Көчө тарабын тососуздар дагы мына үлүш тарабын тосуп койсоңуздар эле болду. Иш бүтөт. Көрдүңүздөрбү? Ошол жер. Эми колдон келишинче маалымат бердим. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр дагы келип бир сыра көрүп кетсеңиздер болот. Телефондо эч нерсе бүтпөйт. Лайктан басып туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер көп азыр. Беш кошкон эл, өзбеги деле бар, кыргызы деле бар, аралаш да мындай. Антан айтайын дегеним, эми өзбек туугандар деле алса болот, кыргыз туугандар деле алса болот. Ошону айтайын атам. Ошол туугандар. Мына бул жак асфальт. Мындай келет дагы, мына столба бул жакта турат. Сиздерге ал жактан нар жагы окуп атты ошондо. Кыскасы көчөгө чейин, асфальтка чейин 4 метр кошумча жериңиздер болот. Бак кыласыздар, кааласаңыздар парковочный место кыласыздар. Бул жагы деле кошуна, нар жагы деле кошуна. Таза суу бар, свет бар, бардыгы жакшы. Мына базарларга дагы жакын. Машина базар, запчасть базар, кийим-кечи базар бардыгы ушу западный тарапка көчүрүлдү. Тез эле кудай буюрса базарларга, деги эле шаарга барып турасыздар. Так, эми баасын айтайын. Анан таштар бар экен, алар калат. Эми сиздер стройка кыласыздар да, иштетесиздер. Таштап деле кете беребиз, таштын кереги жок бизге деп койду эси. Баасы $65,000. Кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт, сүйлөшүп содлашасыздар. Барыңыздарга не дейбиз эми, ийгилик, аракетте болуңуздар. Чоң жолдун бою, кызыл китеби бар.
тупурак жай, кадимгидей үй саласыздар туугандар. Анча-мынча мындай жолдун боюнан мындай жерлерден жер чыга бербейт. Анықтан аракетти кылып алып калыңыздар.